Жалбыз сулуулукту арттырып, ден соолукту бекемдейт. Легендаларда ай чырайлуу, көргөндүн көз жоосун алган акыл эс кудайым Мент жер алдындагы падышаны жактырып калат. Падышанын кызганчаак аялы жолдошун кызганып, Ментти гүлгө айлантып салат. Байыркы кылымдардан бери дарылык жана косметикалык каражат катары пайдаланып келишкен жалбыз дал ошол гүл. Жалбыздын курамы жана касиеттери. Жалбыздын жалбырагынан баалуу делген эфир майы жана ментол компоненти алынат. Жалбыздан алынган эфир майын жараларды, экземаны, безетки баш болгон тери ооруларын айыктырууда дары ордуна колдонуп келишет. Ментол теридеги кан айланууну жакшыртып, муундарды бекемдеп, токсиндерди кууп чыгуу менен теринин сезгенип калган бөлүгүн калыбына келтирип, терини кургатат. Булардан сырткары жалбыздын курамында органикалык кычкылдар, аскорбин кычкылы, микроэлементтер, каротин жана биологиялык активдүү заттар бар. Жалбызды чогултуунун жана сактоонун эрежелери. Жалбыздын жалбырагын ал гүлдөп баштаган мезгилде, тагыраагы жай мезгилинин баштапкы айларында күн уясына киргенде чогултуп алуу керек. Чогултулган жалбырактарды күн тийбеген көлөкө жерге жайып, үбөлөнө баштаганга чейин толук кургатуу зарыл. Кургаган соң айнек идишке салып, оозун жаап, кургак жерге сактаңыз. Ал эми анын ширеси көпкө сакталбагандыктан өз учурунда колдонуу сунушталат. Өз убагында колдонулган шире 100% пайдалуулугун берет. Жалбыз кимдерге сунушталбайт? Жалбыздын жытына же өзүнө аллергия болгондорго, варикоз илдетине кабылгандарга, кош бойлуулукка даярдык көрүп жаткандарга, кош бойлууларга жана 6 жашка чейинки балдарга, кан басымы ылдыйларга, бала эмизген энелерге сунушталбайт. Башка колдонуучулар туура эрежени сактоолору керек. Жалбыздан тундурма, кайнатма же дары жасаганда курамын өз өлчөмүнөн ашыкча кошуу коркунучтуу. Ал адамга пайда эмес, терс таасирин тийгизет. Жалбыз ден соолукта. Сасык тумоодо. Сасык тумоонун оор же жеңилине карап бир күндө 1 же 2 гана маал 1 аш кашык кургатылган жалбызды 1 стакан кайнак сууга салып 10-15 мүнөт демдеп алып, чай ордуна ичүү. Кайнатмасынан даярдалган чай дүүлүгүп кычышып турган терини, стеманын ишин жөнгө салуу менен уйкуну жакшыртат. Жүрөк ооруларында 2 чай кашык жалбырагына 1 стакан кайнак суу куюп 20 мүнөт демдеп коесуз. Эми аны эртеден кечке чейин аз-аздан ууртап отуруп толук ичип бүтүү керек. Бул ыкманы жүрөк ооруларынан тышкары айыз келип жатканда, тиш ооруларында, гастритте, ревматизмде жана өпкө ооруларына колдонсо болот. Кургатылган 15 грамм жалбызды 1 стакан сууга салып, жай отто 10 мүнөт кайнатасыз. Даяр болгон кайнатма муздаган соң 1 аш кашыктан bir күндө 3-4 жолу тамактанарга жарым саат калганда ичип турасыз. Бул ыкманы кан токтобой жаткан маалда кабыл алсаңыз же компресс кылсаңыз жакшы. Тери ооруларында 20 грамм кургатылган жалбызды 100 мг 75% спиртке же аракка аралаштырып, күн тийбеген караңгы жерге 2 жума коюп коесуз. 2 жумадан кийин 50 грамм кайнатылган жылуу сууга 10-15 тамчы тамчылатып, bir күндө 3-4 жолу ичип туруу керек. Бул дарыны баш ооруда, бронхитте, тамак ооруда, мурун бүткөндө жана тери ооруларында да. Чаңкоодон арылууда. Жайдын аптабында чаңкооңуз канбай жатканда жалбыздан даярдалган чай ичсеңиз, чаңкооңуз басылып, күч топтоп эс ала түшөсүз. Зарна болгондо, ич көпкөндө жалбыздын 3 тамчы ширесин 50 грамм кайнатылган жылуу сууга аралаштырып ичүү керек. Болбосо шекерге тамчылатып жеп алсаңыз болот. Бут талып ооруганда 100 грамм жаңы жалбызга 1 литр кайнак суу куюп 10-15 мүнөт демдейсиз. Жарым сааттан кийин демделген жылуу сууга бутуңузду салып, жарым саат кармайсыз. Мындан кийин бутуңуз эс алып калат. Жаз келип жаңыдан жерден баш багып келаткан жалбызды тамак ашка көбүрөөк колдонсоңуз, жогорудагы ооруларды алдын алган болосуз. Жалбыздан самса, чавати, оромо, манты сыяктуу тамактарды да жасоого болот. Жалбыз косметологияда пайдалуулугуна карап заманбап косметикалык каражаттарга жалбызды көп колдонушат. Өзгөчө жалбыздуу майлуу терилерди безеткиден арылтуу жана какаштан алдын алуу же андан арылуу үчүн сунуштап келишет. Мындан тышкары арыктатуучу жана буттун чарчоосун басуучу каражат катары да колдонушат. Безеткиден арылууда беттериңиз дүүлүгүп, түлөп, кычышып жатса, 1 стакан кайнак сууга 1 аш кашык кургатылган же жаңы жалбызды салып, жарым саатка демдеп коюңуз. Даяр болгон соң дакиге сиңирип алып, териңиздин көйгөй жаткан жерлерине же бетиңизге толук сүртүп чыгыңыз же жалбыз демделген сууга чыланган дакини бетиңизге жарым саат жаап коюңуз. Бул ыкманы жасоо менен нормалдаштырып, беттеги безеткиден арылуу менен бирге жүзүңүзгө сергектик чакырат.
Чарчоодон арылтуучу маска. 3 аш кашык сулуунун акшагына 3 аш кашык сүттү жана 3 аш кашык жалбыздын тундурмасын кошуп жакшылап аралаштыруу керек. Даяр болгон масканы бетке жаап 15-20 мүнөт кармаган соң муздак суу менен жууп салыңыз. Жалбыз бет терисин чарчаңкы абалдан алып чыкса, сулуунун акшагы терини тазалап, сүт бет терисин жумшартып нымдаштырат. Бул масканы бет терисинин бардык түрүнө жумасына 2 жолу жатар алдында жасап туруу сунушталат. Түктөрдөн арылууда жалбызды окумуштуулар аял затынын жалбырагы деп атап коюшат. Себеби жалбыз аял затынын канындагы эркектик гормондорду азайтат. Ошондуктан денесине түк чыгышын каалабаган айымдар аны азайтуу максатында жалбыздын кайнатмасын ичип, айрымдары маска жасашат. Жалбыз эркектин каалоосун жоготуучу касиетке ээ болгондуктан аны колдонуу эркектерге сунушталбайт. Жаздын келиши менен көпчүлүк адамдар өздөрүн алсыз сезе башташат. Мунун себеби болуп авитаминоз эсептелинет. Авитаминоз бул организмге витаминдердин жетишпестигинен келип чыккан кеңири тараган оору. Авитаминоз бизге жаратылыштын бул сулуу жыл мезгили менен толук кандуу рахаттанууга мүмкүнчүлүк берет. Авитаминоздун негизги белгилери: күн бою уйкусурап жүрөсүз, ошол эле учурда түндө уйкуңуз качат, эртең менен өтө кыйналып турасыз, такай чарчап, алсырап, жашоонун бардык кызыкчылыктарына кош көңүл болуп каласыз. Болбогон нерселер үчүн эле кыжырдана бересиз. Депрессия, тез-тез суук тийүү, териңиз ашыкча эле кургап боз болуп калат, тырмагыңыздын абалы бузулат, чачыңыз кургап түшө баштайт, башыңызда какач көбөйүп кетет, эриниңиз кесилип, бир дагы помада, маз жардам бербей калат. Тишиңизди чукуганда бүйлөлөрүңүз канайт, өнөкөт ооруларыңыз болсо күчөйт. Оорунун себептери: толук кандуу эмес жана туура эмес тамактануу, рациондо жашылча жемиштердин жок болушу, стресс, оор акыл эс жумушунан улам мээнин чыңалышы, узак убакытка диета кармоо, кышында күн нурунун жетишсиз болушу, физикалык жактан чарчоо, тамеки чегүү, спирт ичимдиктерин колдонуу. Авитаминоз менен кантип күрөшүүгө болот? Авитаминоздун алдын алуу үчүн негизинен туура тамактануу керек. Башкача айтканда, белок, май, углеводдорду организмдин талабына ылайык кабыл алуу зарыл. Кышында рациондогу негизги орунду жашылчаларга жана жемиштерге бериш керек. Мындан тышкары авитаминоз менен күрөшүүнүн элдик ыкмалары бар. 300 мг кайнатылган сууга 2 чоң кашык балды эритип, ага 1 кг сабизден жана 1 дана лимон ширесин аралаштырып, бир күндө 3-4 жолу ичүү. Күн сайын 1 стакандан апельсиндин табигый ширесин ичүү авитаминозду дарылоонун эң жакшы ыкмасы. Витамин коктейли: жарым чыны кайнатылган сууга 2 лимондун жана 1 апельсиндин ширесин сыгыңыз, ага 2 чоң кашык балды аралаштырып, майдаланган бадамдан мол себелеңиз. Кайың жалбырагынын маңызы же кайнатылганы авитаминозго жакшы жардам берет. 1 чай кашык майдаланган жалбыракты 2 кайнак сууга 6 саат демдеп коюу керек. Андан соң тундуруп алып, татымына жараша бал кошосуз. Жылуу маңызды жарым стакандан күнүнө 4 жолудан тамакка чейин ичесиз. Календула гүлүнүн маңызы да авитаминозду дарылоочу жакшы каражат. 1 чоң кашык кургатылган гүлдө 1 стакан кайнак сууга 1-2 саат демдеп коюу керек. Андан соң күнүнө 3-5 жолу тамактанууга жарым саат калганда 1-2 кашыктан ичүү сунушталат. Витаминдер көпкө сакталуу үчүн мөмөлөрдүн катуусун тандаңыз. Бышып өтүп кеткен жана жумшарып калган жашылча менен жемиштерде витамин аз болот. Жашылча жемиштерди бир барганда көп кылып алып койбой, аз-аздан күн сайын алып туруңуз. Үзүлгөн жемиште саат сайын витаминдер азая берет. Жашылча жемиштерди сууга салып койбоңуз. Сууда алар витаминдерин жоготот. Бууга бышкан же духовкада даярдалган жашылчаларда витаминдер жана минералдык заттар жакшы сакталат. Фольгага оролгон эт, балык жашылча жагымдуу жытка ээ болуудан тышкары пайдалуу заттарын жоготпойт. Жашылча кошулган тамактар муздак жерде жакшы сакталат деп эсептегендер жаңылышат. Төмөнкү температура жашылча кошулган тамактар С витаминин тез жоготот. Арчылган картошка карарып кетпеш үчүн аны көпчүлүк учурда сууга салып коебуз. Бул туура эмес, анткени сууда көп турган картошка С витамининен куру калат. Жазгы авитаминоз убагында организм А, С, Д, Э жана В тобунун витаминдерине муктаж болот. А витамини териге байланыштуу маселелерге жооп берет. С тез-тез суук тийүүдөн сактайт. Д кальций организмге оңой сиңирилишин камсыздайт. Сөөктөрдүн, чачтын жана тырмактын абалын жакшыртат. Клеткалардагы белок алмашууну жакшыртат. Нерв системасын бекемдейт.